Көрө албастыктын аныктамасы, мааниси жана өкүмү кандай? Шейх Мухаммад Солих аль-Уthaymin рахимахулла айтат: Инна тафсира сахих, туура түшүнүк, лил хасад лейса ан ятаманна линсан заваля ниъматаллахи аля гайрихи. Көрө албастык боюнча бул туура түшүнүк бул бир адам башка Аллах таалам бирөөгө немат кылып берип койгон нерсени жок болуп кетишин каалоо. Бирок мындан дагы туурарак аныктама бар деп айтат шейх. Эмне десе, хуа ан якрахал инсан ма анзалаллаху аля гайрихи минал хайр. Бул бир адам Аллах таалам башкага бир берип койгон жакшылыкты ошого ичи тарышы, ошону жаман көрүшү. Саваан таманна заваля, аны жок болуп кетишин кааласа дагы, аулам ятаманна, каалабаса дагы. Бирок ошол нерсеге жүрөгү тарып, көкүрөгү кысылып, ошону жактырбай калган болсо, ушул көрө албастыктын аныктамасы. Ал эми көрө албастыктын өкүмү: аль-хасаду мухаррам. Көрө албастык бул арам. Омин кабаири дунуб. Чоң күнөөлөрдөн болуп саналат. Фал-хасаду хасратун алал хасид. Ким көрө албастык кылган болсо, ал өзүнө болгон өкүнүч болот, кайгы болот, утулуш болот. Вариф атан лил махсуд. Ал эми кимди көрө албай ичтарлык кылынган адам болсо, даражасы көтөрүлөт ал адамдын. Ага зыян бербейт. Вала сияма ида бага алейхил хасид. Айрыкча ошо ичтарлык кылып жана зулумдук кылгандар да болот да. Кээ бир ичтарлык кылып эле калып калат ичинде, бирок кээ бирлер ошол адамдын жолун тосуп, ага зулум жеткизгенге барат. Бул учурда дагы даражасы көтөрүлөт ошол зулум чеккен адамдын. Фа инна Аллаха таала янтакиму миназ-залим. Аллах таалам чындыгында залым кылган, зулум кылган адамдан өч алат. Кама закара далик ахлул илм. Бул нерсени илим ээлери эскерип кеткен. Вал хасаду марадун удал. Көрө албастык бул өтө бир жаман, кооптуу оору бул. Омин ашадди маасил калб. Жана жүрөктөгү эң жаман күнөөлөрдөн, жүрөктөгү. Бул көрө албастык жүрөктөн чыгат да. Омин ахлакил яхуд. Жана жөөттөрдүн кылыктарынан бул. Кама кала таала, Аллах таалам Ниса сүрөсүнүн 54-аятында айткандай: Ам яхсудуна нас ала ма атахумуллаху мин фадли. Алар Аллах таалам берип койгон, адамдарга берип койгон нерсеге көрө албастык кылышат. Эмнеге Аллах таалам берип койгон нерселерге алар көрө албастык кылышат? Аллах өз ырайым менен, беришени менен берип койгон нерсеге алар көрө албастык кылышат деп келет. Көрө албастыктын зыяндары. Шейх Мухаммад Солих аль-Уthaymin рахимахулла айтат: Аль-хасаду мадарруху кафира. Көрө албастыктын зыяндары көп. Биринчиден, минха аннаху иътирад аля кадаиллахи ва кадарих. Биринчиден, Аллах таалам жазып койгон тагдырга каршы болгондой, ага кыр көргөзгөндөй, ага ыраазы болбогондой. Эмнеге? Лианнал хасид якраху хади ни'ма аллати ан'ама Аллаху биха алал махсуд. Себеби көрө албаган адам, ичтарлык кылган адам бирөөгө берип койгон жакшылыкты ичи тарып көрө албайт. Мына ушул нерсе менен Аллах сактасын, о Аллахым, эмнеге ага берип койдуң дегендей бир Кудай тааламдын ишине аралашкандай. Дагы бир зыяндарынан көрө албаган адам дайыма тардыкта, тынчсыздоодо, кайгы капада, караңгылыкта жүрөт. Аны санап бүтө албайсың. Эмнеге? Себеби ал көрө албастык менен ооруп калгандан кийин көрө албастык кылган адамда андагы болгон жакшылыктарды көргөн сайын, эстеген сайын жан дүйнөсү тарып, өзүнөн өзү кыйналып жүрөт дайыма. Кенен жүрө албайт. Дагы бир көрө албастыктын зыяндары бул жөөттөргө болгон окшошуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимге окшошкон болсо, коом ошолордон деп. Алла таалам Куранда да айткандай, жөөттөр бул Аллах берип койгон нематты көрө албастык кылышат, Аллахтын берип койгон нематына. Дагы бир зыяндарынан дээрлик бул көрө албаган адам Аллахтын берген нематын жашыргызы келет жана ошонун жок болуп кетишин каалайт. Же болбосо ошону жок кылууга да душмандык кылат, Аллах сактасын. Кадимки Аллахтын нематтарын жок болууга, Аллахтын өкүмдөрү менен күрөшүүгө болгон бир аракеттин үстүндө жүргөндөй, Аллах сактасын. Дагы бир зыяндарынан аннал хасид яхтакир ни'маталлахи алейхи. Себеби көрө албаган адам Кудай тааламдын берген нематтарын мындай бир кичинекей көрүү, ошону теңине албоо. Эмне? Лианнаху яра аннал махсуд акмал минху ва афдал. Себеби ошол нематты мага берилгенде мен толук элем, мен жакшыраак элем го буга караганда. Мага берилсе артык эле го дегендей нерсени көрүү менен Кудайдын нематтарын ылдый көрүп, Аллах сактасын. Жана өзүндөгү нерсеге канааттанбоо, шүгүрсүздүк кылуу пайда болот.
ошонун артынан өзү шүгүр кылбай өзүндөгү өйдөлөрдү көрүп жүрө берет. Аллах сактасын. Ошон үчүн адамдын жүрөгүнө бейпилдик, тынчтык, кенендик орносун десе, ыйманда, жакшы солих амалдарда өзүңдүн өйдөнү кара, дүйнөдөгү байлык немелерде өзүңдүн ылдыйды караш керек. Дагы бир зыяндарынан көрө албаган адамдын аннал хасад ядуллу аля данаатил хасид. Ошонун ичинин өлүп калгандыгы да. Көрө албаган адамдын ичи оорулуу. Эмнеге у аннаху шахсун ла юхиббул хайра лил гайр. Себеби башка бирөөгө бул жакшылык каалабайт бул адам. Бал хуа сафил, бул өтө төмөн адам, пас адам, Аллах сактасын. Ла янзуру илля иля дуnya, ал тек гана дүйнөгө гана карайт. Валау надара иля ахира ла а'рада ан хада. Эгерде өзүнө күйүп акыретти карай турган болгондо, анда мындай түшүнүктөн, мындай көрө албастан арылат эле. Көрө албастык жана сыйкырчылардын көбөйүшүнүн себептери. Кола шейх рахимахуллах, шейх айтат: ма касурал амру фин нас фил ауинал ахира мина сахара вал хуссат ва ма ашбаха залик илля бисабаби гафлатихим анилла. Мына акыркы убакыттарда ушул сыйкырчылардын, көрө албастардын көбөйүшүнүн себеби бул Аллахка болгон кайдыгерликтен, гапилетте болгондуктан. Ва да'фи таваккулихим алаллахи азза ва жалла. Аллах таламга болгон таянуусундагы алсыздыктан. Адамдар ушул кайдыгерлик күчөгөн сайын, Аллахка болгон таянуу алсыздаган сайын, көрө албастык сыйкырчылар көбөйө баштайт экен. Жана дагы себептердин бири وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتخصنون. Шариаттагы келген дуа, зикирлер, мисалы ошол эле көздөн сактануу, жин шайтандардан коргонуу, ошондой келген дуа, зикирлердин аз айтылып сактанып калышы, аз эле. Эмнеге? Болбосо бул нерсе ва илля фанахну на'ламу анна al-awrad shar'iyya hisnun mani ashaddu min saddi ya'juj wa ma'juj. Шейх айтып атат, болбосо бул келген шариаттагы дуа, зикирлер Я'жуж Ма'жуждагы тосулган чептен дагы бекем дейт. Лакин ма'аласа фа инна кафиран минан нас ла я'рифу ан хадиhi al-awrad shay'an. Бирок тилекке каршы көп адамдар бул келген зикирлерди, дуаларды билишпейт, айтылган. Ва ман арафа фақад яғфилу кафира. Кебирлер билген болсо дагы кайдыгерлик көп ба, билген нерсени өз убагында айтпайт жана башка. Ошон үчүн туугандар бул эртең мененки зикир, кечки зикир, намаздан кийин зикир, уктарда, уйкудан турганда, үйдөн чыкканда, базарга киргенде ошондой зикирлер суннадагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суннасында келген зикирлер жаттап, өз убагында айтып, маанисин түшүнүп жүрүү бул өтө чоң таасир берет. Адамдын кайдыгерликтен арылуусуна, жин шайтандардан коргоосуна, адамдардын көз тийүүсүнө, бүттүгүнө тоскоолдук болот. Биизнилла, иншалла, Аллах тааламдын жардамы менен. Ким оман арафа фақад яғфилу кафира. Билген адам болсо кайдыгер менен окуйт дейт да. Окуп аткан кезде ою талаада, тили айтат, ою жүрөгү башка жакта, бири-бирине байланыш жок. Оман караа фақалбуху гайру хадир. Ким окуса дагы жүрөгү бир орунда эмес, ошону эстөөдө эмес, башка да. Тили айтат, жүрөгү башка жакта. Ва куллу хада нақс. Мунун баары кемчилик. Валау аннан нас истамалул аурат аллати Аурат аля ма жаат бихи шариа ла салиму мин шурурин кафира. Субханалла, караңыздар, шейх не дейт? Аттиңай, эгерде дейт, адамдар шариатта келген дуа, зикирлерди шариат көргөзгөндөй кылып айтканында көп жамантардан сак болмок эле дейт. Суннада келген, сондай негизи жок нерселер эмес, суннада пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жолунда келген дуа, зикирлерди адам жаттап, маанисин түшүнүп, айтып жүргөн болсо, мындай оорулардан, мындай жамандардан сак болмок да. Эми кантип көрө албастыкты деген оорудан арылса болот? Кантип муну дарылаш керек? Шейх рахимахулла айтат: ан я'лама анна хасадаху лан ямна фадлаллахи алал мақсуд абадан. Биринчиден билиш керек. Сен бирөөгө көрө албастык кылсаң, көрө албастык кылганың Аллахтын ага берип койгон нематын тосуп салбайт эч убакта. Валау кана ямна фадлаллахи алал мақсуд лакана куллу инсан яхсудуху гайра. Эгерде ошол көрө албастык кылып коюу менен Аллах берип койгон жакшылыктарды тосулуп калат деген ойдо болгондо, анда ар бир адам душмандагы нерсени кызганыч кылып эле тосуп коймок бири-биринен. Андай болбойт. Ошон үчүн бул нерседен, мындай жаман адаттан, мындай жаман оорудан арылыш үчүн адам акыбетин ойлош керек. Ошо көрө албаган нерсенин зыянын, анын азабын кандай нерсеге алып барат. Ал тек гана ошол ким көрө албастык кылса өзүнө гана зыян бере турган, өзүнүн башына гана тие турганын
ойлонуш керек. Бирөөгө жакшылык ойлосоң жакшылык сага, жамандык ойлосоң өзүңө жамандык. Ал жазау мин джинсил амал, эмнени кылсаң ошону көрөсүң. Эгер бирөөгө жакшылык каалап, жакшы ойдо болсоң, алхамдулилля, ошол нерсе сага да жеңилденет. Ватмаанна лима атахуллах. Аллах таалам бирөөгө берип койгон болсо ошого көкүрөгүңдү кенен жаз, көңүлүңдү ток кой. Ал эми бирөөдөгү нерсени аңдып, ошого ичтар кылып, ошону эстеп, көрө албастык кылып жүрүү бул бактылуулуктун жашоосунун белгилери эмес. Балким бактылуулуктун жашоосу ошо бирөөгө берилген нерсени жакшы көрүү, жакшы ойдо болуу, пейилди кенен алуу, ошол нерсе менен каниеттүүлүк менен, ыраазы болуу менен келет. Мына ушундай абалда болсо, адам алхамдулилля жаман ойдон көрө албастан арылат. Балким кээ бир учурда өзүңүн бир дубаң кабыл болбой жатса, канча алымдардан келет бул нерсе айтылып. Башка бирөөгө бир тууганыңа дуа кыл, көкүрөгүңдү кенен жазып дуа кыл. Ошого дуа кылуу менен сенин муктаждыгың чечилет. Эмнеге хадистердин биринде келет, периштелер дуа кылат маанисинде. Сага да ошо болсун деп. Ал эми периштенин дуасын Аллах таалам сөзсүз кабыл кылат. Кайсыл учурда көрө албастык күчөйт. Wal hasadu yadullu ala du'fi iman man ittasafa bihi. Көрө албастык болсо кимде? Бул адамдын иманы алыс экенин белгиси. Ошондой сыпат менен кимде бар болуп калган болсо, ал адамдын иманынын алсыздыгы. Wa karahiyatihi liman amallahu ala ghayrihi minan ni'am. Аллах таалам кимге бир жакшылыктарды, нематтарды берип койгон болсо, ошону жаман көрүүчү таруу, бул адамдын иманынын алсыздыгынан кабар берет. Wa qad qatala ahadu bnay adam akhahu hasadan lianna Аллаха таала тaqabbala minhu wa lam yataqabbal min al-qatil. Адам алейхиссалам балдар деле көрө албастыктан бирин өлтүрүп салды. Себеби биринен кабыл болду, биринен кабыл болбоду. Кабыл болгон адам албетте таква болгон, кабыл болбогон адам таквасыз болгон. Ал эми таквасызда сөзсүз иман алсырайт, таквалыкта иман күчөйт. Бул нерсе менен көрө албастык, иман алсыраган сайын көрө албастык көбөйт экен. Вакад алqa ухвату Юсуф алейхиссалам бихи фил би'r хасадан. Юсуф алейхиссаламдын бир туугандары дагы кудукка таштап салды көрө албастыктан. Эмнеге? Бисабаби манзилатихи инда абихим ва махаббатихи ла. Анын атасы ушу Юсуф пайгамбарды жакшы көргөндүгүнөн, ага жакын болгондугунан көрө албастан таштап салды. Фал хасаду марадун галиб ла ясламу минху илля ал-қалил минан нас. Бул көрө албастык деген оорудан көп адамдар арыла албайт, саламатта кала албайт дээрлик. Аз эле адамдар. Бул көрө албас нерсе бар экен адамда. Бирок ал нерсени адам жеңсе болот, ошодон арылса болот. Шейхул Ислам ибн Таймия рахимахуллах айткандай: "Ва алал инсан мужахадата нафсихи фи адамил иттисаф бихи." Күрөш керек. Ошондой сыпатта болуп калбайын деп адам умтулуш керек. Адан арылайын деп. Оттахаллус минху. Эгер алда бар болсо, арылалат. Алхамдулилля. Ошодон жок болуп, чынчыл болуп аракетин жасаса, Алла таалам ага жеңилдетет. Мындай оорудан, мындай жаман сыпатта болуп калыштан. Көз тийүү кайдан чыгат? Ал айну мин хасад. Мин хасадил хасид. Шейх рахимахуллах айтат, бул көз ошол көрө албастык кылган адамдын көрө албастыгынан чыгат. Ал аслу айн минал хасад. Ал хусад науан. Көрө албаган адамдар, көрө албастык кылган адамдар эки түрлүү болот. Биринчиси наун яхсуду ва якрах фи qalbihi ни'маталлахи ала гайрихи. Биринчи түрүндөгү ошол Аллах таалам башка бирөөгө берип койгон жакшылык нематты жүрөгүндө жаман көрүп, жүрөгү тарып көрө албастык кылат. Бирок ошол көрө албастык кылганы, көрө албастык кылынган адамга эч кандай зыян бербейт. Зыян бербейт ал. Бирок ал өзү кайгыда, капада жүрө берет да. Немат эмнеге мага келбей калды, тие келип калды деген сарсанаа ой менен жүрөт. Бирок ошол нерсе менен ага зыян бере албайт. Зыян бере албайт. Бирок ошондой зыян бале жеткизүү көрө албастык кылганда ошон жок болуп кетсе экен, ошондой деп жана ида хасад деп келип атпайбы Фалак сүрөсүнүн 5-аятта. Көрө албастык кылса деп. Мына ушул кезде көз тиет. Көз тийүү чынбы, жана көзү тийгенде көрө албаган адамдын көзү гана тиеби же карап койсо деле тиеби? Ичи тарлык кылган учурда гана тиеби же жөн эле карап койсо деле көз тийип кетиши мүмкүнбү? Көз бул тиет. Куранда, пайгамбарымыздын хадистеринде кенен келген. Ал айну хак деп, көз тийүү бул чындык деп. Шейх рахимахуллах берди айтат: "Инна раджих аннал айн кама аннаха такуну минал аин ил хасид фақад такун мин гайрил хасид." Дээрлик бул көз тийүү көрө албаган адамдын да көз тиет. Бул белгилүү нерсе. Жана жөн эле карап койсо деле, кызыгып, таң калып карап койсо дагы көз тийиши ыктымал.
пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айткандай, ида ра ахадукум мин нафсихи ау малихи ау мин ахихи ма юджибуху фаляду лаху бил барака фа иннал айн хак. Эгер араңардан бириңер көрүп калса, эмнесинен акчасын бир тууганыңардан же бир ага жаккан бир нерсени көрүп калган болсо, бир туугандан көрүп калдың, эмне кылыш керек? Береке тилеп койгула дейт. Машалла, баракалла, Аллах сага береке берсин деп тилеп койсун дейт. Ушул нерселерди айтуу менен көздөн да сактайт. Жана адам көрө албаган адамдын дагы көрө албай деле жөн эле көрө албастык кылбай деле таң калып карап койсо деле көз тиерүү анык болот. Жакын адамдын же өзүнүн көзү деле тийиши мүмкүнбү? Суроо. Шейх рахимахулла жооп берип атат. Иннар раджул код юсибу завжатаху бил айн би надарихи илейха. Адам деле өзү дагы жакын адамга деле көзүн тийиши мүмкүн. Керек болсо эркек деле өзүнүн аялына кароо менен, ошонун сулуулугуна кароо менен, ага таң калуу менен дагы көзү өтүп кетиши мүмкүн. Эгерде айтпай койсо. Жана айтпадыкпы жогоруда Шейх Ибн Кайым рахималла айткандай, Аллахым береке берсин деп жакшылыкты тилеп коюу. Ушул нерселерди айтпай койсо, вакад юину раджул, адам ушул нерселерди айтпай коюу менен да жакын адамына деле көзү өтүп кетиши мүмкүн. Мындайча айтканда, кээ бир адамдар чаташат экен. Көз тиүү дегенде эле тек гана көрө албастык кылганда гана көз тиет. Ал эми көрө албастык кылбай көкүрөгүңдү кенен алып, эң пейил менен карап койсоң тийбейт деп. Ооба, дээрлик көрө албастыктан келип тиет, бул анык экен, бирок ошондой болсо дагы жакын адамдан көрсөң дагы ага жакшылык каалап кызыгып көрсөң да көз тийип кетиши бар экен, көз чындык. Ошон үчүн Аллах сага береке берсин деп жакшылык тилеп коюу көз тийүүдөн тосот. Бул нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде келген. Адамдын көзү тийгенде өз ыктыяры менен билип жасайбы? Суроо. Шейх рахимахулла жооп берип атат. Ал айн тахруджу би гайри ихтияри минал айн ва би ихтияри минху. Көз тийгенде ошо эки түрлүүтүн кээде адамдын ыктыяры менен дагы болот, кээде ыктыяры жок деле. Эмнеге? Ан юсабал инсану би нафсин хабита. Дээрлик ошол адам көрө албас жаман ой менен ичи тарыганда ошол көзүнөн уу чыгат, көрө албастыктын уусу чыгат. Фаяхруджу мин хади нафс хабита мамлуа хасадан. Мына ушул көрө албастык күчөгөн сайын ошол караганда көз ошол тиет, кайдимки жанагы жанын оогу баргандай. А кээ бир учурда көрө албастык кылбаса деле тийип кетиши мүмкүн, ыктыяры жок деле. А кээ бирлер бар экен, атайлап ошондой жамандык тилеп, жаман карап көзү менен ичтарлык кылып, ошентип уусу күчөп көзү тийиши ыктымалы көп. Ошон үчүн сөз дуаны айтып жүрүш керек. Бул нерсенен белгилүү болот, кээ бир учурда ыктыяры менен болот экен, кээ бир учурда ыктыяры менен эмес, мындай деле карап тийип кетет. Кээ бир адамдар билет өзүнүн көзү бар экен да, субханалла. Мурунку доорлордо болгон, ошо көзү бар билген адамдарды керек болсо убактылуу камоочу жерлерге да койгон да. Өтө назар салып да караган эмес. Эми бул баары Алла тааланын буйругу менен албетте, бирок биз сактанууга буйрулганбыз. Себептерди алышыбыз керек. Ошон үчүн көп нерсени көзгө шылтоо кылса болобу? Суроо. Шейх Мухаммад Солих аль-Утеймин рахималла жооп берип атат. Ан ядхула ал-инсан фи даиратил аухан ва фаятаваххам анна кулла ма юсибуху фаху айн. Бул жакшы нерсе эмес дейт. Ар эле нерсе ушундай тарапка кирип кетүү, эмне бир ооруп калса эле көздөн көрө берүү, көз деп биле берүү, бул жакшы эмес. Айрыкча ошо акыркы учурларда ушундай нерсе көйүп кетти. Керек болсо жөн эле оору болуп врачка бара турган нерседе деле ошол сыйкырчылык, көз деген нерсечи. Бардык нерсе көздөн боло бербейт. Бирок адамдарда ушундай туура эмес маалыматтар таркап ушул нерсеге кеткендиктен бардык нерсе көзгө шылтоо да көйүп кетти дейт. Керек болсо грипп болуп калса деле, көз ооруп калса деле, тиш ооруп калса деле, ич ооруп калса деле көз дей берет. Андай болбойт. Аллахка бекем таяныш керек, дуа зикирлерди айтып жүрүш керек. Анан өзүңүзгө ошо ден соолугуңузду карай турган мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, себептерди алдын алып, андан жүрүш керек. Ушул нерсени ой кылып, көз-көздөп эле такыра адамдарга да жолукпай калып, бүт нерсени көзгө шылтоп, ошентип ушул нерсени чоң кылып көтөрүп албаш керек. Дуаларды окудуңуз, зикирлерди жаттадыңыз, айтып жүрөсүз, себептерин алдыңыз, бирөөдөн көрүп калган болсоңуз бисмилля, баракалла деп жакшылыкты тилеңиз. Ошо себептерди алып жүргөндөн кийин анан аны жүрөккө сактап, ойго алып ошол нерсени жүргөн болбойт, жакшы эмес да. Намаз окуган адамга деле көз тиеби? Шейх рахимахулла айтат: "Код юсабул инсан бил айн фи кулли шей, фи кулли ни'ма." Ар болгон нематта, ийгиликте адам көз тийиши ыктымал. Фалак сүрөсүнүн 5-аятында Алла таала айткандай: "Ва мин шарри хасидин ида хасад." Жана ошо көрө албастыктын жамандыгынан, көрө албастык кылганынан сакта деп. Айтылып жүрөт го сөз. Куллу зи ни'матин махсуд деп. Ар бир берилген жакшылык, нематта сөз ошол нерсе көрө албастык бар.
Фақад юсабул инсан мутадайин бил айн. Динде жүргөн адам деле көз тийип кетиш ыктымал. Кандай болот? Оядику содруху бил ибада. Ибадат кылганда көкүрөгү кеңейбейт, ошо желкеси жер тартпай деп коет го. Көңүлү тойбой, ушундай бир кысталуу болот. Окоду юсабу бил айн. Кээде көз тийгенде жаттаган нерсесин унутуп коет, же болбосо такыр жатта албай калат. Ушундай диндеги адам деле, намаздагы адам, бекем адам деле көз тийип кетүү ыктымалы бар. Бирок алхамдулилля адан арылуу жолу жана андан сактануу жолдорду айтканбыз буга чейинки суроолордо. Көз тийгенде адам ооруп өлүп калышы мүмкүнбү? Шейх рахимахулла айтат: "Ар-рухул хабиса", жаман жан, ошол ооруп калган, көрө албастык кылган адам, "Ту'тиру фи махал хада, фи махал лади фихи ни'ма та'сиран мубаширан". Бир адамдан нематты жакшылык көрүп калган болсо, сөзсүз ошондой жаман жан, ичтарлык, көкүрөгү тар адам терс таасирин берет. Кээ бир адамдар бар, керек болсо ушул өлтүрүп коюун менен коркутат дейт. Себеби ошо өзүнүн көзү бар экенин билет. Кээ бир адамдарды ошо көз тийгенде эс болуп кулайт, кээ бирлери ооруйт, кээ бирлери ошентип өтүп кеткендер да бар дейт. Себеби бул Аллах таалам жазып койгон мыйзамы, Алланын буйругу менен болот бул нерсе сөз. Бирок ошондой ооруну берсе дагы, бирок Алла таалам аны айыктыруу жолун да берген. Биз айттык буга чейин дуа зикирлер бар, көздөн сактануу жолдору, көз тийүүгө алып бара турган жолдорду жабуу, ошолорду билиш керек. Сөзсүз адам ошо же жиндүү болуп калат, же ооруп калат, өлүп да калышы мүмкүн. Ошондой нерселер бул күнүмдүк жашоодо болуп келаткан нерсе дейт шейх рахимахулла. Ошон үчүн көз тийбештин себептерин алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кеткендей дуа зикирлерди айтып, намазга бекем болуп, туура жолдо, жакшы жолдо жүрүшүбүз керек да. Көз тийүүдөн алдын алып сактануу Аллахка болгон таянууга каршы эмеспи? Суроо. Шейх рахимахулла айтып атат: "Ат-тахаррус минал айн муқаддаман ла ба'са бихи". Ошол көз тийүүдөн сактануу бул алдын алуу эч нерсе эмес. Бул таваккулге, Аллах таалага болгон таянууга каршы эмес. Бал хуа таваккул, бул өзү таваккул. Эмнеге? Себеби анна таваккулу этимад Аллах субханаху ма фил асбаб аллати абахаха ау амара биха. Аллахка жүрөк менен таянып, жана себептерди алуу, шарият уруксат берген себептерди алуу керек. Буга буйрулганбыз биз ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, кана наби саллаллаху алейхи вассалам Хасан Хусейн неберелерин ойдукума би калиматиллахи таама мин кулли шайтанин вахам ва мин кулли айнин ламма деп ошол баштарын кармап дуаларды айтып турган өз неберелерине. Керек болсо атаңар Ибрахим алейхиссалам ушундай кылып Исхак, Исмаилди кылган деп Бухариде келет. Хойру уйкая минха уқая дафиа. Эң жакшысы ошол жин шайтандардан көздөн сактануу, баягы ооруп калгандан эмес, ошону алдын алуу жакшы. Анал инсан ястамил аурат вақи. Кантип алдын алып ошол сактануу дуаларды, көз тийүүнүн алдын алып айтып жүрүү. Аятлы курсини, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман қарааха фи лейла лам язал алейхи миналлахи хафиз ва ла яқрабуху шайтанун хатта юсбиха". Аллахтан ага сактоочу болот, ким аятлы курсини түндө окуган болсо, шайтан ага жакындала албайт таң атканча деп. Ошол алдын алуу сак болуудан ошол аятлы курси, Фатиха, Ихлас, Фалак, Нас, Бакара жанагы дуалардын баарын айтып жүрүү бүт ушул алдын алуу болуп саналат. Бул жакшыраак. Эч алдын албай жүрүп, анан көз тийип ооруп, кыйналып, канча нерселерди артына чуркандан көрө алдын алып жүрсө, алхамдулилля, ушул нерселерден сак болот. Кайсыл учурда көз тийүү көбөйөт? Айрыкча мына азыркы учурда соц тармактардан сүрөттөрдү коюу, үйүндө болгон ар бир ийгиликтерди көргөзүү, жаш наристелердин сүрөттөрүн коюп коет, жаш балдардын сүрөттөрүн коет, аны да сулуулап, бүттүн ушул эң чырайлуу кылган эң жакшы сүрөттөрүн коет. Ушунун баардыгы бир адам балага зар болуп жүрөт, бир адам үйдөн үйгө көчүп квартиралап жүрөт, ар кандай түшүнүктөр, ар кандай адамдар. Анан адам өзүндө болуп аткан нерседен мактанып, элге жарыя кылып, балдарын көргөзүп, аялын көргөзүп, албетте ушулар дагы ошо жана жин шайтандардын, көрө албагандардын көзүнө түшөт. Алымдар эскертип келишет. Ошон үчүн сак болуш керек. Ошондой сүрөттөрдү коюудан, өзүңдөгү бир ийгиликтерди, үйүңдөгү бир нерседе мактанып көргөзүүдөн, ошо интернетке жарыялоодон. Бул дагы бир чоң себептерден жин шайтандардын торуна, көрө албастардын көзүнө түшүп калууга. Көз тийбеш үчүн кандай жүрүү керек? Адам ошол намаздарына бекем, бешмал, эртең менен кечки зикирлерге, уктаарда, ойгонгондо, ишке чыкканда, күнүмдүк убакытка байланган зикирлерге бекем болуусу, жана ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кеткен ушул айрыкча мисалы, ушу жатарда аятыл курси, эртең менен кечирде аятыл курси, ошол Ихлас, Фалак, Нас намаздардан кийинки
ушуларды айтып жүрсө, эртең менен келген кечки зикирлер баардыгы ушул көз тийүүдөн, жин шайтандардын азгырыгынан, алсыздыктан Аллахтын жардамы менен сактайт. Мисалы, хадистердин биринде келгени ушул Ауду би калиматиллахи таамати мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Ушул дуаны айтыңыз. Бисмиллахи ла ядуру ма исми шейин фил арди ва ла фис сама хуа самил алим. Ауду би калиматиллахи таамати мин шарри ма халак. Бисмиллахи урқика мин кулли шейин ю'дхика мин шарри кулли нафсин ау айнин хасидин Аллаху ешфика. Бисмиллахи урқика деп жакындарыбызга дагы балдарыбызга дуаларды айтып, жин шайтандардын азгырыгынан, көздүн тийүүсүнөн бул дуаларды окуп жүрүшүбүз керек. Өзүңүзгө дагы дем салып, Фатиха сүрөсү, Бакара сүрөсү, Аятыл Курси, Ихлас, Фалак, Нас, Кафирун ушуларды айтып жүрсө, алхамдулилля Алланын жардамы менен көз тийүүдөн сак болот. Кээ бир адам дем салганы өзгөчө болобу? Мисалы, ушу адамдардан кээ бир адамдын дем салуусу өзгөчө болобу? Суроо. Ман яжалуллаху таала фи руqyatihi барака. Албетте кээ бир адамдардын ушул дем салганда Алла Таалам береке берет. Эмнеге? Аттакассуб би руqya катура жидден. Азыркы күндө ушул дем салам деп Куран менен акча табууну көздөгөндөр көйүп кетти. Ва мин унасин, Аллах Таалам билүүчү алардын абалын, алардын ошо такыбалыгы кандай. Бирок чыны момун адам бир тууганына жардам берейин деп Куран окуп дем салган болсо, берип койсо алат. Бербесе суробайт. Ва хада хуа аллази яжалуллаху таала фи руqyatihi барака. Ушундай адамдардын рукиясына Алла Таалам береке берет. Алеми амма ман жаалал Кур'анал карим василатан литтакассуб. Алеми ким Куран Карим менен дем салууда ошону кесип кылып, ошодон акча табайын деген нерсени көздөгөн болсо, факат иштара дунья би амалил ахира. Анда дүйнөнү акырет менен сатып алам деген адам бул. Аллах сактасын. Ома лаху фил ахирати мин насиб. Андай адамдарга акыретте насиби жок. Ошол дем салган адам таква, туура максатты көздөгөн, пайда берейин Алланын жардамы менен деген нерсе болсо, алардын деминде, дем салуусунда береке болот. Көз тийген адамды кантип дарылоо керек? Шейх Мухаммад Солих аль-Утеймин рахимахулла айтып атат: "Али илажу шар'i лиман усиба бил айн ва ла я'рифу ман асабаху бил айн. Фа илажуху би катратил Кур'анил карим." Бирөөгө көз тийип кеткен болсо, бирок кимдин көзү тийгенин билбесе, анда көп Куран окуш керек. Фатиха, Аятыл Курси, Ихлас, Фалак, Нас, ушундай нерселерди. Исра сүрөсүнүн 82-аятында Алла Таалам айтат: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хуа шифа ва рахматун лил муъминин." Биз бул Курандан шифа жана ырайым момундарга түшүрдүк дейт. Түшүрөбүз дейт. Ошо шифа бул Куран. Юнус сүрөсү 57-аятында айтат: "Я юханнас, о адамдар, код жааткум мав'идатун мир роббикум ва шифаун лима фис судур." О адамдар, силерге бул мауиза келди. Үгүт насаат алатылан эскертүү Роббиңерден жана шифа, көкүрөктөргө шифа, жүрөктөргө шифа деп Куранда айтып атат. Ушундай жогоруда айтылган дуаларды айтып, ал эми кимдин көз тийгенин билип калган болсо, анда ал адам дарат алып, ошодон түшкөн сууга алып туруп, көз тийген адамды баштан ылдык жууп койсо, Аллахтын жардамы менен айыгат. Бул нерсе суннада келген. Жана тажрыйба болуп бүгүнкү күнү уланып келет. Алхамдулилля, Алланын жардамы менен көп адамдар айыгып келет. Албетте бул көз тийген адамдын билген адамга. Ал эми билбеген болсо, анда жана жогорудагы нерселер айтылат.